Роза Аманова каматып жиберген ырчы Алихан камактан бошотулду. Ырчы Алихан камактан бошотулду. Бул тууралуу ал өзү соц тармактагы баракчасына жарыялады. Көпчүлүк буга чейин уккандай, мен СИЗОдо 3,5 ай кармалдым. Окуянын чоо жайына токтолбойм. Бирок мен эми сиздер мененмин. Чалып, жазып, сарсана болгондун баарына ыраазычылык айтам. Менде баары жакшы. Жашоонун жаңы бөлүгү башталып жатат деп жазды ал. Эскерте кетсек, Роза Аманова жердеши акын Бактыгүл Сейитбекованы уулу Алиханды кошуп каматып жиберген. Булак абал KG. УКМК Жалал-Абадта мамлекеттик кызматкерди кармады. Жалал-Абад облусунда монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин баш кадиси кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Жаранга кылмыш жаза кодексин опузалап пара алуу боюнча айып тагылган. Ал пара алып жаткан жеринен колго түшкөн. Жаран президенттин администрациясына караштуу Жалал-Абад мамлекеттик резиденциясындагы айрым кызматтардын тарифин макулдашуу жол жобосунан өтүү үчүн акча талап кылгандыгы аныкталган. Тергөө уланууда. Булак Баракелди. 1 май райондук сотунда шыптан суу агып жаткан видео тарады. Мурдагы депутат Ирина Карамушкина социалдык тармактагы баракчасына 1 май райондук сотунда шыптан суу агып жаткан видео менен бөлүштү. Видеодон көрүнгөндөй, суу аккан жерлерге чака коюп коюшкан. Видео тууралуу сот департаментинен окуя боюнча маалымат бериши элек. Баткенде 120 жашка караган чоң эне небересин үйлөнттү. Жакында эле интернетке дүйнөдөгү эң улгайган аял Францияда 118 жашында көз жумду деген маалымат чыккан. Бирок Кыргызстанда паспорттогу жашы боюнча андан дагы улуу аял жашаары белгилүү болду. Кадамжай районунун тургуну Айымча Мурахмедова май айында 120 жашка толот. Спутник Кыргызстандын кабарчысы анын уулу Валидин менен байланышты. Баласынын айтымында Айымча апа 3 уул, 3 кыздын энеси, жаш кезинде колхозда иштеген. Апамын 30 небереси бар, жакында эле небересин үйлөнткөн. Эң улуу агам 82 жашта деди уулу. Булак Спутник KG. Салык кызматы. Ырчыларда көзөмөл кассалык машиналарды колдонушу керек. Социалдык тармактын колдонуучулары ырчыларда көзөмөл кассалык машиналарды колдонушу керектигин жазып чыгышты. Бул боюнча Сереп медиа маалымат агенттиги салык кызматына кайрылганыбызда маалыматты тастыкташты. Ырчылар мурун эле колдонушу керек болчу. Анткени алар жарандарга кызмат көрсөтүшүүдө. Жарандарга кызмат көрсөткөн жана аларга товар саткандар көзөмөл кассалык машиналарды колдонушу керек. Шоу-бизнес көзөмөл кассалык машинаны колдонуудан бошотулгандардын тизмесинде жок дешти. Булак Сереп KG. Айдоочу уктап кеткен. Боомдо жол кырсыгы катталып 38 жаштагы жаран көз жумду. Маалыматты Сереп медиа маалымат агенттигине Чүй облустук жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгынан тастыкташты. Маалыматка караганда бүгүн 26 январда саат 12:00 чамасында Бишкек-Нарын Торугарт унаа жолунун 126-100 чакырымында Кобо үлгүсүндөгү чоң жүк ташуучу унаа бара жатып 1986 жылы туулган айдоочусу уктап кетип, рулга ээ боло албай, жол боюндагы тосмону сүзгөн кырсыктын кесепетинен 1985 жылы туулган жүргүнчү каза болду. Булак Сереп KG. Кемпир абадка жүрөгүн берүүгө даяр болгон Айдарованын пикири өзгөрүп, макул деген добуш берген. 2022 жылдын 17 октябрында депутат Айгүл Айдарова Говори ТВга берген маегинде кемпир абад маселесинде кандай чечимге барарын айткан. Анда ал эл душманы эмеспиз, кемпир абад дегенде жүрөгүбүздү бергенге даярбыз деген эле. Ал эми 2023 жылдын 23 январында Супер ТВга берген маалыматында атасынын сунушу менен кемпир абад маселесинде макул деп добуш бергенин айтты. Булак Говори ТВ. Албетте позициябыз буюрса ратификацияда көрсөтөбүз. Кыргыз кыз болгондуктан туура чечимге барабыз. Сиздин оюңузча туура чечим кандай? Туура чечимди ратификация келе берсин бизге документтер колубузга. Ошо ратификация күнү анан бир жакшы жыйынтыкка чыгарып беребиз. Албетте мен душман эмесмин дейлиме. Ошондуктан кемпир абад, Баткен дегенде жүрөгүбүздү жаныбызды бергенге даярбыз. Кайсыл маселелерде добуш берүү сиз үчүн кыйын болду? Чынын айтканда, могу кемпир абад боюнча мен макул басам деп келгем. Анткени мен атам география сабагынан мугалим болуп жүргөндүктөн ал
жакшы билет экен. 65-жылы эле ал өткөн. Бирок кагаз үстүндө кол коюлган эмес кызым деп мага бир ай айтып жүрдү. Анан мен атам сөзү мага сөз. Атам эмне десе ошону угам. Анткени анын көргөнү, билгени көп. Өзү да мугалим болуп жүргөндүктөн жакшы билет, тарыхты жакшы билет, биздин география чөйрөбүздү жакшы билет. Ошондо папам бир ай мурда эле айтып жүргөн, кызым, макул бас. Макул деген бул зады. Ошо макул басасың деп мен деле эртеме бул жакка чейин жөө келдим ошол күнү. Ичимден Куран окуп келдим. Кудайым Мурдагы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков бир айга камалды. Мурдагы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Разаков алдоо жолу менен 1 миллион АКШ долларын алган факты боюнча козголгон кылмыш иши тергелип жатат. 2022 жылдын 20 сентябрда Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына жаран кайрылып, мурдагы вице-премьер-министр Жеңиш Разаковго мыйзамдуу чара көрүп берүүнү суранып, арызын жазган. Жабырлануучунун жазган арызында 2017 жылдын ноябрь-декабрь айларында кызмат абалынан пайдалануу менен анын ишенимине кирип, ишкердик ишмердүүлүк жүргүзөбүз деп 1 миллион АКШ долларын алып бербей койгондугун билдирген. 2022 жылдын 1 октябрында Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин алдамчылык менен иш козголгон. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан 2023 жылдын 24 январында Жеңиш Разаков кармалып, Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бүгүн 26 январда ага кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу менен айыбы угузулду. Ушул эле күнү Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен анын башкаруу чарасы аныкталып, 2023 жылдын 24 февралына чейин номер 1 тергөө абагына камакка алынды деп айтылат маалыматта. Козголгон кылмыш иши боюнча тергөө процесстери уланууда. Булак кабар кежи. Сурабалдиева менен Сулайманов кайым айтышты. Бүгүн 26 январдагы Жогорку кеңештин жалпы жыйынында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору каралып жаткан учурда депутаттар Эльвира Сурабалдиева менен Кундузбек Сулаймановдун ортосунда түшүнбөстүк келип чыкты. Ага себеп Сурабалдиеванын суроосуна Сулаймановдун мисал айтыңыз деген пикири болду. Булак Кабаретова. Анан мага азыр бир эмеңиз маанилүү болуп калды. Рейдерский захват болуп атат деп айтып кеттиңиз Эльвира Жыгалбековна. Тактама берип коюңузчу, кайсы жерде болуп атат ушул? Процедурный 5 микрофон. Процедурный берип коелучу. Кундуз Кошалевич, биринчиден Жогорку кеңештин депутаты катары, менин коллегам катары бүгүнкү күнгө чейин мен трибунада бир да коллегамды не цитирую и не комментирую, хотя мне тоже есть о чем сказать. Поэтому у меня к вам большая просьба не комментировать меня. Мындай комментарий бергенде у меня к вам просьба. Когда в парламенте происходят определенные негативные вещи, у некоторых, у большинства, наверное, возможно, не хватает каких-то так личностных качеств это комментировать. Но бирок аял коллега сүйлөп атканда именно мага почему-то это не первый раз сиздин фракцияңардын башка фракциянын кээ бир коллегалары публичный комментарий берип калдыңар да. Анан уурулук деген сөздү мына менин сөзүмө кошумча записи назад открутите, посмотрите, кошуп сүйлөңүздөр. А то, что происходит, пожалуйста, приходите. Я не думаю, что те люди, которые я озвучу, обрадуются этим вещам. Поэтому приходите ко мне в кабинет, я вам поведаю, что происходит. Может быть, до вас эта информация не доходит, ко мне доходит. Ошон үчүн менин бүгүнкү күндө Жогорку кеңештин депутаты катары бияка мыйзамдап келген адамдарга суроо берүү укугумду сиз сынга алганга укугуңуз жок. Анткени биз коллегабыз бири-бирибизди бүгүнкү күндө ар бир сөзгө такап анан сындап отурсак, мне кажется, парламенттин иши эртең мененки кечке чейин бүтпөйт анда. Биз мыйзамга жетишпей калабыз. Это вас не красит, как минимум. Поэтому я прошу относиться с уважением и перестать меня цитировать.
Потому что вы в ответ вызовете такое же желание цитировать вас на каждый законопроект. Ваша личная оценка каким-то законопроектом, она может отличаться от личной оценки депутата Сурабалдиевой. Большая просьба. Если какие-то личные суроолор болса, пожалуйста, кабинетіне келіңіз. Жооп берейін. Мен бұл суроону сизге эмес, мен тиякта отурган өкмөт өкүлдөрүнө бердим. Өкмөт өкүлдөрү мага жооп беришти. Конституциялык мыйзамда ошентип бир чечим чыгыптыр. Ошол чечимди мага номерин берип бериңиз десем, кийинчерээк жазуу түрүндө беребиз дешти. Мен ошону күтүп атам. Эмнеге такалып, кандай бул болуп атат? Анткени бул мыйзамдын аркасында ар кандай ситуациялар болуп кетиши мүмкүн. Заинтересованные лица могут быть разные деп. Ошол мисалдарды мен келтирдим. Сиздин башыңыздан көп нерсе өтпөсө, вам в жизни повезло, мне не повезло. У меня за 17 лет разные ситуации были. Сиз ушуну укканы мага... Рахмат, урматтуу депутаттар, бири-бириңиздерге сылык мамиле жасаыңызды суранамын. Анан суроолордагы мыйзам чегинде бериңиздер, сураныч. Аппарат, Кундуз Кошалиевичтен микрофон жандырыңыздар. Рахмат. Эльвира Зигловитовна, я вас не цитирую и вас не критикую. Сиз трибунадан айтып койгонуңуздан мен да ошо сизди колдоп, ким кылып аткан болсо, значит, ал мага да жакпаган нерсе. Ошондуктан мен ошону айтып атам. Муну эгер трибуна айтып койгон айткандан кийин муну до конца айтып койсоңуз, ким кылып атат, ким кайсы жерде болуп атат мындай нерселер. Себеби дегенде бул мыйзамды именно ушул соттун укугу менен гана чектөө коюлуп, кайра соттун чектөөсү менен гана алынсын деген мыйзам болуп аткандан кийин сиз кошуп кеттиңиз да ушундай болуп калышы мүмкүн депчи. Эгер болуп аткан болсо, анда мен да сизге кошулуп атпайм. Сизди кара я вас поддерживаю. В таком положении, если вы так сказали, айтып коюңуз ким экенин, кайсы жерде болуп атканын. Аны раз озвучили, значит, до конца озвучьте. Ошону айттым эскечи. Я вас поддерживаю, ваше предложение тоже поддерживаю. Айтып атам, сиз айткан нерсе болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн 3 инстанция тең андай болуп калышы мүмкүн эмес. Эми андай ишенбечилик дегенди кошуп кеттим, конечно. Но бирок эгерде сизде ушундай бир туура эмес маалыматтар болсо, же болбосо дасыккан, такталган маалымат болуп аткан болсо айткыңыз, мен сизге кошулуп атам кайрадан. Сиздики поддерживаю я.